Саламатсыздарбы? Сиздер менен Айке Бешекеева. Азыркы учурда социалдык тармактарда сенсациялуу субтитрлери бар видео тарап жатат. Бул видеодо физик жана климатолог Эган Чалакян дүйнө глобалдык катастрофа алдында турат деп билдирген. Анын айтымында бул маселенин негизги тамыры Сибирде. Өзүнүн публикациясында Сибирдин жер катмарында бүткүл адамзатты өлүмгө алып келе турган коркунучтуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Прочивающиеся в Сибири могут привести к исчезновению не только России, но и всего нашего мира, включая Америку и другие страны вместе взятые. Биз Сибир чындап эле ушунчалык чоң коркунуч туудурабы же жокпу текшерүүнү чечтик. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздер биздин ишибизди жактырсаңыздар жана аны пайдалуу деп эсептесеңиздер, анда сиздер биздин команданын ишине салым кошо аласыздар. Сиз Patreon сайтына кирип, ай сайын салым кошуу менен биздин патронубуз боло аласыздар. Салымдын суммасын айына $3 өйдө тандай аласыз. Бул биздин ишибизди кеңейтүүгө жана жакшыртууга мүмкүндүк берет. Анда уланталы. Эган Чалакяндын негизги таянычы НАСАнын ушул картадан алынган. Кара түстөгү жерлерди карап көргүлө. Алар температуранын нормадан катуу четтөөлөрүн билдирет. Чындыгында эле алар Сибирдин аймагын камтыйт. Эган Чалакян сөзү боюнча, бүткүл дүйнөдө температуранын четтөөлөрү 1 жана 2 градустун чегинде болсо, Сибирде 5 жана 7 градус. Сибир үчүн мындай жылуулук ар кандай аномалиялар менен коркунучтуу. Баары чындай эле көрүнөт. Бизде абройлуу жана таанылган НАСА уюмунун картасы бар. Сөздөр фактыларга дал келет демиш, жана бардыгы чындыктай. Бирок бул чындыкка дал келеби? Ал эми аны текшерүү үчүн ал аргумент катары колдогон ошол эле картаны жакшыраак карайлы. НАСАнын өзүнүн веб-сайты бар. Анда температуранын кескин өзгөрүшү кайда жана качан болорун өзүңүз текшере аласыз. Биз анын картасы менен датаны текшеребиз. Жана чындыгында 2020 жылдын январында Сибирде аномалдык четтөөлөр болгон. Бирок, мисалы үчүн, 2023 жылдын май айынын күнүн алалы. Бул жерде биз башка сүрөттү көрүп жатабыз. Ошол эле карта, бирок Канадада дагы аномалдуу четтөөлөрдү көрсөтүп турат. Ал эми 2022 жылдын июль айында Антарктидада. Ушул эле мисалдарды алып, Эган Чалакян сыяктуу Канада менен Антарктидагы температура дүйнөгө коркунуч туудурат деп берсек болобу? Эган Чалакян башка айлардагы көрсөткүчтөрдү албай, Сибирдин жылуу мезгилин тандап алган. Ошондуктан анын сөздөрү күмөн жаратышы мүмкүн же карама-каршы пикирге алып келет. Сибирге байланыштуу эч кандай коркунуч жок. Глобалдык жылуулук деген коркунуч бар. Бирок ал Сибирге эле эмес, бүткүл планетага тиешелүү. Кандайдыр бир маалымат менен бөлүшүп жатканда этият болуңуз. Жана мындай туура эмес маалыматтарга жол бербөө үчүн Тимиров Лайф жана Айтайт десе каналдарына жазылыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.